Ыйык элчи жүйүттүн каты. Кудаят аркылуу ыйыкталган жана Иса Машаяк аркылуу сакталган чакырылгандарга Иса Машаяктын кулу Жакыптын бир тууганы жүйүттөн салам. Кудай силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Силерде анын сүйүүсү арта берсин. Сүйүктүү бир туугандар, силерге жалпы куткарылуу жөнүндө жазууга дилгирелем. Бирок мен силерди ыйыктарга бир ирет берилген ишеним үчүн күрөшүүгө чакырууну зарыл деп таптым. Анткени силердин араңарга жашыруун түрдө кирип алган адамдар бар. Алар Кудайыбыздын ырайымын бузуктукка алмаштырган, жалгыз эгедерибиз жана Теңирибиз Иса Машаяктан баш тарткан кудайсыз адамдар. Алар үчүн байыртадан эле сот белгиленген. Силер баарын билсеңер да, мен Теңирдин өз элин Мисир жеринен алып чыккандан кийин ишенбегендерин жок кылып салганын, алгач кабалын сактабай өздөрүнүн жайын таштап кеткен периштелерди да түбөлүккө байлап, караңгылыкка камап, сот боло турган улуу күнгө сактап койгонун, ошолорго окшоп бузуктукка баткан жана бөлөк дененин артынан ээрчиген Содом, Амор шаарлары жана алардын тегерегиндеги шаарлар башкаларга сабак болуш үчүн түбөлүк от жазасына тартылганын эскертким келет. Өздөрүнүн денесин булгаган, жогоркуларды тоготпой, жогорку бийиктегилерди жамандаган ошол кыялкештерге да так ушундай болот. Башкы периште Михаил да Мусанын сөөгүн талашып шайтан менен айтышканда аны айыптоого батынбай, сага Теңир тыюу салсын деп гана айткан. Булар болсо өздөрү билбегендеринин баарын жамандашат. Өздөрүнүн табияты боюнча тилсиз жаныбарлардай, ал эми билген нерселери менен өздөрүн кыйратып жок кылышат. Аларга кайгы. Анткени алар кабылдын жолу менен жүрүшөт. Биламга окшоп арамакчанын артынан түшүп, адашып жүрүшөт. Корак сыяктуу каршы чыгып, өздөрүн өлүмгө дуушар кылып жатышат. Мындайлар силердин сүйүү кечиңерде азгырык болушат. Силер менен тойлоп өздөрүн коркпостон семиртишет. Алар шамал айдаган суусуз булуттар, алар тамыры менен жулунган, эки жолу өлгөн, жемишсиз күзгү дарактар. Алар өзүнүн ыплас нерселерин көбүктөнткөн деңиздин долу толкундары, адашкан жылдыздар, алар үчүн караңгылыктын караңгылыгы түбөлүккө сакталып турат. Адам атадан кийинки 7-чи тукумдан чыккан Энох да алар жөнүндө мына Теңир бардыгын соттош үчүн, кудайсыздардын өздөрүнүн кудайсыздыгы менен жасаган иштеринин бетин ачуу үчүн, ага каршы осол сөздөрдү айткан кудайсыз күнөөкөрлөрдү ашкерелөө үчүн өзүнүн түмөндөгөн ыйыктары менен келе жатат деп пайгамбарчылык кылган. Алар күңкүлдөктөр жана эч нерсеге ыраазы болбогондор, алар өздөрүнүн кумарларына жетеленип жашашат, ооз көптүрүп сүйлөшөт, өздөрүнүн пайдасы үчүн кошоматчылык кылышат. Бирок силер, сүйүктүү бир туугандар, Теңирибиз Иса Машаяктын элчилери тарабынан алдын ала айтылган сөздөрдү эсиңерден чыгарбагыла. Алар силерге акыркы убакта өздөрүнүн ыплас кумарларына жетеленип жашаган шылдыңчылдар пайда болот деп айтышкан. Алар ортого жик салуучу, руху жок, табигый адамдар. Сүйүктүү бир туугандар, силер болсо өзүңөрдү ыйык ишенимиңердин негизинде бекемдегиле, ыйык рухтун жетеги менен сыйынгыла. Түбөлүк өмүргө ээ болушуңар үчүн Теңирибиз Иса Машаяктан ырайым күтүп, өзүңөргө болгон Кудайдын сүйүүсүн сактап жашагыла. Олку-солку болуп жаткандарга боорукердик менен мамиле кылгыла. Ал эми кээ бирөөлөрдү оттон алып калган сыяктуу коркутуу менен куткарып калгыла. Алардын денеси менен булганган кийиминен да жийиркенип, коркунуч менен ашкере кылгыла. Кылымдар мурун жана азыр түбөлүктөн түбөлүккө даңк, улуулук, кубат жана бийлик силерди жыгылуудан сактай ала турган, өзүнүн даңкынын алдында кемчиликсиз кылып, кубанчыңарды сактап тура ала турган биздин Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу куткаруучубуз болгон жалгыз акылман Кудайыбыздыкы. Амин.